Документтер так болбой кирди чыкты кылыш керек болуп жатса, мен Сүйүн акени сунуштайм. До конца айдашат. Кирди чыкты кылуучулардын регистрациясын базадан жана кара тизмеден бекер текшерип беришет. 24 саат бою чала берсеңиздер болот. Сүйүн эл кызматында. Кишиневдин аэропортундагы ок атуудан 2 адам каза болду. Бул тууралуу Молдованын ички иштер министрлиги маалымдаган эл аралык басылмалар жазып чыкты. Белгилүү болгондой, Кишиневдин аэропортундагы ок чыгарган адам Молдовага кирүүсүнө тыюу салынган тажик жараны болгон. Аны артка кайтаруу керек болгон. Ал күтүү залына бара жатып, бир чегарачынын тапанчасын ала калып, башка бир чегарачы жана бир аэропорттун кызматкерин атканга үлгүргөн. Молдова өкмөтү жаран кармалганын билдирди. Окуя болжол менен саат 16:40 Жөөк жолу менен Панфилов көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Жол кырсык карыя жөө өтмөктөн өтүп бара жатканда болгон. Унаа айып куроосуна токтотулган. Учурда тергөө амалдары жүрүп, тиешелүү экспертизалар дайындалган. Мерт кеткен жабырлануучу быйыл 75 жашка чыккан режиссер убагында элге «Урок на завтра», «Пришелец», «Кому зец завтра», «Экскурсия» тасмалары менен таанылган. Ирактын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Ахмет Али Сахаф 29-июнда билдиргендей, Ирак Швеция бийлигинен Стокгольмдогу башкы мечитте Куранды өрттөгөн ирактык жаранды өткөрүп берүүнү талап кылууда. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Куранды өрттөгөн адам Ирактын жараны. Ошондуктан биз Швеция бийлигин аны Ирактын мыйзамдарына ылайык соттук териштирүү үчүн Ирак өкмөтүнө өткөрүп берүүгө чакырабыз деп айтылат маалыматта. Эске салсак, 28-июнда Швециянын борбору Стокгольмдагы башкы мечиттин алдында белгисиз жаран Куран китебин өрттөгөн. Ал Ирактан келген 37 жаштагы иммигрант Салван Маника болгон. Акция Стокгольмдагы полициянын